Өкмөттөр, корпорациялар, атүгүл жөнөкөй ыктыярдуу кызматчылар жаңы COVID-19 коронавирусунун таралышына каршы санариптик технологияларды колдонуп жатышат. 18-июлга карата дүйнөдө 14,1 миллион киши коронавирус жуктуруп, 598 миң адам көз жумгандыгы катталды. Азыр COVID-19 биринчи толкуну айрым өлкөлөрдө аяктап, өкмөттөр акырындык менен карантиндерди жеңилдетип жатышат. Бирок көпчүлүк өлкөлөрдө вирус жуктуруп алган адамдардын саны өсүүдө. Ыкчам жана натыйжалуу жардам берүү жана жаңы жуктуруулардын алдын алуу үчүн тиркемелер иштелип чыгууда. Бул видеодо актуалдуу маалыматты камтыган тиркемелер жана сайттар жөнүндө айтып беребиз. HealthyLink COVID-19 трекер тиркемеси. Бул тиркеме жергиликтүү COVID-19 учурларын байкап, симптомдор жөнүндө кабарлоого жана дүйнө жүзүндөгү башка колдонуучулар менен байланышууга мүмкүнчүлүк берет. Ар бир өлкөдө жана жалпы дүйнө жүзү боюнча жугузуп алгандардын санын, айыккан жана көз жумгандардын статистикасын көрүүгө болот. Тиркемеге Google картасы кошулган. Тиркеменин уникалдуу өзгөчөлүктөрүнүн бири колдонуучулар дүйнө жүзүндөгү адамдар менен реалдуу убакытта байланышып, маалыматтары менен алмаша алышат. Чатта 100 миңден ашуун активдүү колдонуучулар бар жана алардын саны өсүүдө. Тиркеме App Store жана Google Play'де англис тилинде гана жеткиликтүү. COVID-19 онлайн тест тиркемеси. Open COVID-19 коронавирустун симптомдорун аныктоого, ошондой эле жакынкы тестирлөө лабораториясын табууга жардам берген тиркеме. Эгер сиз Россия Федерациясында жашасаңыз, онлайн тест дарыгер менен маектешүү сыяктуу өтөт. Сиз өзүңүздүн симптомдоруңузду айтасыз, андан соң сизге алгачкы сунуштар жооп катары берилет. Албетте, бул жөн гана онлайн тест. Ал ишенимдүү диагнозду бере албайт. Эгерде сизде симптомдор пайда болсо, дарыгерге жардамга кайрылышыңыз керек. Эгер ооруканага жата турган болсоңуз, жаныңызга кошо ала турган нерселердин тизмеси бар. Тиркеме коронавирус тууралуу макалаларды жана акыркы изилдөөлөрдү үзгүлтүксүз жарыялап турат. Бардыгын бир жерден окууга ыңгайлуу. Вирусту биринчи ким тапканын, COVID-19 косметикалык буюмдарда жашайт бекенин билип аласыз. App Store жана Google Play'де орус тилинде жеткиликтүү. Бош тизме сайты. Коронавирус менен күрөшүү үчүн сайттарды жана чат-ботторду иштеп чыгуучу Кыргызстандын IT коомчулугунун жана камкор жарандардын платформасы. Сайттан кайсы ооруканаларда жана стационарларда бош орундардын бар экендигин көрө аласыз. Ошондой эле кабыл алынган бейтаптардын тибин жана бардык мекемелердин телефон номерлерин билип алууга болот. Компьютердик томографиясы жана өпкөнү тартуучу рентгени бар, жеке клиникалардын жана лабораториялардын байланыш маалыматтары да көрсөтүлгөн. Эгер сиз адамдардын өмүрүн сактоого жардам бере турган маалыматты билсеңиз, анда аны бөлүшүү бөлүмүнө жайгаштырсаңыз болот. Оператор сиз менен байланышат. Маалымат ырасталгандан кийин ал жарыяланат. Бул тиркемелер коронавирустун бар же жок экендигине кызыккан ар бир адамга керектүү жана маалыматты тезирээк табуу үчүн абдан ыңгайлуу. Эң негизгиси, алар саламаттыкты сактоо системасынын жүгүн жеңилдетүүгө жардам берет.